Бойка достар, кандайсыңар? Достуктагы күчтүү аттардын бири Бойка тууралуу баарыңар эле билет болушуңар керек. 2,5 жыл болду. Андан ашыгыраакты Бойканы айтор оюн талаасынан көрө элекпиз. Биздин түшүнгөнүбүзгө караганда ал достуктун сарайында эле жүрөт. Дагы эле дарылануу учурунда. Ошол достар. Бүгүнкү берүүбүз Көкбөрүдөгү белгилүү аттардын бири Бойка тууралуу сөз болот. Биз менен болуңуздар. Жанында киши Талай байке. Баарыңар жакшы таанысыңар. Достук командасынын саяпкери. Талай байке жакшы. Жакшы. Акыркы жолу сөзүбүз Бойкадан баштап, Бойкадан бүттү. Не болду байке Бойка? Бойканы лечение кылган Жаныбек деген бала азыр. Ошол лечение бүтсө эле айсүүнү бүтөт, айтат ал бала келип. Бүттү лечение, уже айыкты десе эле аны сутуп алайын деп баштады. Бирок анын деле көз карашында жарайт деп атат. Чыгат. Чыгат деп эле. Mo ayıkmayınca üstün bilmeyi işte azırınca. Birinci aşmıydı var ya. Hasta aygat anan üstün milletler. Негизи biz men tapkırmayınca tramvay üstünde öyle de. Aslında bir otoga geltip duruyor. Anan tegir bala oşa astın büyüsük anan üstü gelek degende kıldı anan. Ama oşa büttüm jarayt dese anan iştet başlaganda anan bilinет da. Бойка 2,5 жыл болду мына ушул сарайда турган. Көбүндө эле суроо болот да. Үйүргө чалса көбүрөөк пайда болот эле. Үйүрдө эмне жок дегенчи. Үйүргө кое элек санам, бирок негизи бул азыр бутунда травма барат да үйүргө кое бериш кыйыныраак да. Неге? Алпени менен бийлердин арасында болот. Катуу чуркайт. Ар кандай положениялар болуп калат да. Ошондон да бут айыкса соатты кое бересиң да, травма барат да кое бере албайсың. Основной булардыкы жаз кымаалда да. Апрель майдан баштап уже өзүнүн немесине кире баштайт да күчүнөчү. Ошол убакта эле бери алга бас эле карайт. Бирок антип көргөн эмес эле. Антип көргөн эмес. Бул Бойканын апасы тирүүбү азыр? Тирүү болчу анан азыр мен былтыртан бери угуп элекмин. Негизи апасы тирүү. Бойканын энесинин ээсине келип жеттик. Шалт айылындабыз, Сокулук району. Байке атыңыз ким болот? Рыскелди байке. Арттагы ошол Бойканын энеси. Ооба. Атын деле койгон эмес, же барбы? Аты орусча коюлган, илгери негизи коюлган. Мираж. Бул негизи өзү каяктан келди эле? Бул биякта Ишен байкем бар. Өзү да ат чаап, сайыпкерлик менен алектенет.
Ошо бээлердин тукумдары 80-жылдардан кийин келген булар. Ошо жылдардан бери кан колуп келатабыз. Ошо канчага чыгып калды азыр? бир 16 жашка чыкты да быйыл. Антип туулган менен ошо төрөлгөндөн баштап Өзүмдө да. Ошондон бери эле. Тиги сразу эле тема боюнча как эмне болуп кошуп калдыңыз? Жактан көрдүңүз кахарман. Кахраманды бияктан иним айтып калган. Ушундай айгыр бар деп. Ошо Ишенбайкен баласы Кемел. Ошонун эмеси боюнча эле барып эле каратып калдык. Ошо кулун түштү, анан кийин кулундан кийин эле баягы кахраман көрдүк, ошо жаап калып эле карап жүрдүк. Жактан кичине баягы быштыга чейин бактыңыз өзүңүз. Быштыга чейин бактык. Улакка чыгып эмес. Улакка мындай дайындык кылып аттык жана. Шерне перне мындай анча эле. Үйрөтүп. Анан айылдашыңыз Лазо койко байкап. Аны иним берди өзүмүн Лазо Ильяс. Ошо мен алам дегенден аны ошого бергенбиз. Ошентип эле ал достук командасына ойноп эле ошол жылдардан баштап эле сразу алгандан бери эле жакшы эмелерди көргөздү. Жакшы ийгиликтерге жетишип келди сразу эле. Ошо менен Бойко болуп калды. Кийинки Бойко тууралуу жакшы билген оюнчулардын бири өзүңүздөр деле билип атсаңыздар керек. Манас Ниязов азыр сарайга да келдик, өзү менен да сүйлөшөбүз. Манас кандайсың? Жакшысың. Жакшы. Сбор болуп атат. Даярданып атасың. 31-не. Бүгүн эми даярдыктар менен эмес, бүгүн негизи эле Бойко тууралуу сөз болот. Бойко дегенде сизге да кайрылбай кетсек туура эмес болуп калчу да. Бойко менен эң биринчи таанышкан күн эсиңизде? Бойко менен эң биринчи таанышкан күнү 2015 президенттик кубогуна даярданып атсак керек эле. Жайында? Жайында. Ошо мага ат издеп жүрдүк эле. Кичине чоңураак физикалары жакшы атчы. Анан ошо байкелерибиз айтып калды, ошол Шалтада Лазода ат бар деп. Анан ошол жакка барып көргөнбүз, Шалтага барып. Биринчи көргөндө эле, биринчи сүй дейт го, бир көрүп сүйдүм дейт го. Биринчи көргөндө эле жактырып калабыз. Ошол жерден эле сразу эле алабыз деп сарайга алып келгенбиз, биринчи көрүп элечи. Көрдүңүз дагы, минип көрдүңүз? Минип көрүп, ошол пойласар экен, пойлага чаап, нары бери чаап, сразу эле жактырып, сразу алып кетебиз деп келгенбиз. Сиз сарайга алып келдиңиз? Сарайга алып келгенбиз. Ошол маалда сарайга алып келинди, бирок тыйын берилди элек. Жок, ошо тыйын спонсор таап алдырабыз деп эле сүйлөшүп, оюнга чейин алдырабыз деп. Акчасын сүйлөшпөй эле, бирок алабыз деп эле алып келе бергенбиз. Табылды ана спонсор? Алып келип спонсор табылыш кыйын болгон. Ага бул кишиге айтканбыз. Алмалда кичине буттардын ичке болчу, көп ойлонуп алган эмес. Буттун ичкесинен, э? Бир жакшы байкебиз бар болчу, ошол алып келген, анан сага жаксы мен өзүм алып берем депчи. Негизи ошо Бойкону алып атканда бир талаш болгон дейт да, бир сыйрач. Башка да командалар келип биз алабыз деп чыгышып ошол маалда. Баягы ошол эле ынтымак дейт, ошол эле башка дагы командалардан дейт биз алабыз деп. Бирок сиз биринчи минип көргөнгө чейин андай соода болгон эмес дейт. Жок, мен барып көргүчө, башка командалар барып көрүп койгон экен да, бирокчу. Алар барып көрүп, ошо кызыгып жүргөн экен. Биз барып сразу көрүп алып келе бердик. Алып келгенден кийин бир 5-6 күндөн тренировка болду окшойт. Тренировкага чапкандан кийин анан ат кичине көрүнүп баштаганда анан ошо көп команда кетти баасы. Кызыгып, ошо бирок соодасып эле бизге сат деп кызыккандар көп болгон экен. Анан өзүнүн командага калсын деп биз алып койгонбуз да. Ошондо эле сиз булат команда деле чечти, Манас минет деп. Ошондо эле мага ат издеп атканбыз. Ошондо сразу эле мага алып бергишкен. Ошондо биринчи президенттик кубокто достук жаңылбасам бир 3-орунду алсаңар керек эле. Биринчи ынтымак, анан Сары Өзөн, анан достук. Бул биринчи чыккан оюнда эле результат болгон, элдин көзүнө көрүнүп, уже сөз болуп кеткен биринчи оюнда эле. Ошондо биз биринчи чапкан кезде 3 жаш болчу. 3 жаш, э? Негизи бышты болчу, э? Бышты болчу. Чыкканда эле уже өзүн көрсөтүп койгон. Биринчи оюнда эле. Азыр мен ошо мындай кайталоон карап турсам, биринчи оюнда сиз чаптырсыз, андан кийин байкеңиз берке кыяс. Язып ал дагы чаптыр. Сиз анда-санда карасам Амадордо отуруп турасыз. Мага чейин Амадор чапканмын, анан
али сразу эле бир атка отуруп кетишкен го. Ошо анан экөөнү алмаксандык чаап ошентип бойко өтүп кеткенбиз. Бул негизи мындай карасаң, бышты кезде мындай соодалашып, ошентип баягы бычып басынчы неметип калган учур өтө эле сейрек болсо керек. Быштыга көп деле андай бааны берип талашпайт. Бышты кезинде андай редко болот ал. Демек ошол маалда эле бойко бир өзгөчөлөнүп турчу экен да. Ошол маалда эле уже өзүн билинип турчу эле да. Жакшы экен. Бышты кезде биз негизи оңой менен эле улакка салбайбызбы? Көп аяп салбайт го, биз аны салчубуз. Бышты кезинде эле чапканбыз. Бүт команда эле чечтиңер, салып берсе болот экен. Ал бул канча болду бияка кое бергениңиздер, Ивада? 2 айдан өтүп калды эле. Менен басып турганы жакшы да. Тети өтүп алдык да. Арып. Эмнеде да бар эле да. Биз болсо Азыр колун биягын күйгүстүңөр. Маягында да бар. Үстүнкү булчуңда да бар да. Тарамыш. Ne yerden bulçun gelip de bulçun gelip taramış anam taramış söğüktön ötüp kayra biyaka taramış burada. Anam alıp durup tuyaka bek gitti. Yerden gelgen taramış. Alıdan gelip alıdan karjilikten şirak öttü ana şiraktan alıp emege bek gitti. Tuyak. Tuyaka bek. Hazır oşonun pay etapına geç gerek begene? Pay etapına geç gerek de. Ben onu büyüsüp saldı hazır. Ana neyim bunuzun içine kılavu kılbay bilbeyim. O жерде de var da işte. Негизи могу эттен чыккан жери кичине кыйыныраак болот да. Бул оңой эле муну күйгүзүп, жоксо укол сайсаң тарап кетет. Мына булчуңдан чыккан тарамыш кичине оорураак болот. Сложныйраак болот да. Мунукун адамдыкындай болсо операция кылып ачып берет деп койду эле анан ача албайбыз депбиз. Ача турганда врач жок дейм Кыргызстанда. Эгемендүүлүккө өтөт, жыл айланат, Ноорус келет деп кол. Ошондо деле бойканын чыгар чыкпасы дагы деле под вопрос. Под вопрос. Эмне болуп кетет белгисиз. Врач кандай айтат, мындай кылып иштеткиле деп аделе советин берет, аделе сайыпкер болот өзүнүн. Мындай кылгыла, андай кылгыла, могут кышкы суукта, кышында суук болот го, жамгыр, кар, пар жайт, ошолорду ошол моментте иштесек, могут төлөп кетет. Келип кетиши мүмкүн да. Бул основной булардыкы могу кышкы жана суу болгон нерсени соруп кетет да булар. Через туяк аркылуу. Кышкы жамгыр жана кар, пар бар да. Основной могу буттагы нерсени баарын ошол тазалап берет да. Азыр ошондо бир жолу какка көрсөттүңүз, андан башка деле караткан эмес. Андан кийинкиси Сармат. Ынтымак командасында ойноп калат го. Ошо. Сармат анан бойкөкө бир тууган экен да, атасы апасы. Ооба, бир тууган. Аны дагы эмеге убакыт келгенде саттыңыз. Сарматты болсо тайында эле алып кеткен колунда. Ошо. Алар бойкадан кийин, бойкадан. Байкап эле. Андан башка жок. Андан башка жок. Ошол бойдон эле кахарманга карата берсе Чыбермек беле. Көп балдар чөтүлөт эле, жакшы тукумдар карата эле да. Негизи мындай проверенный эле метод бар экен да. Барып эле кахарман эле жылга эле көрсөтүп бермей. Жылына кахарман. Эми бөлөк айгырдан да алып көрө элек, бирок эми болбой калаттı да. Тиги бойка Сарматтай чыккан жок. Чыккан жок, болгон жок. Азыркы буйрубай кулундарда, кээ бир кулундар буйрубай калатты да. Өлүп калып калгандай. Органдай эме болуп калат да. Ошондон бери эле азыркыга чейин. Азыр кандай ой жокпу кайры эле? Какка да бир көрсөтүп көрсөк. Буйрса бу коебуз да. Кийинки жылы. Кийинки жылдарда. Бойка эмнеси менен жакты сизге негизи эле? Минип көргөндө, жүрүшүндө эмнеси менен жакты? Бойканын көлөмү чоң болчу. Амадордон караганда Амадор анан жүрөгү да жакшы болчу да. Анан акылдуу да болчу. Кичине бирдемкени үйрөтсөң ошол сразу үйрөнүп кетчү. Ошол жагынан. Анан багы урганы, сүзгөнү, жөөлөгөнү жактан да бойканын өзгөчө. Амадор менен мен топкан нападенияга чыкчумун да. Чогулгач. Жерде улак болсо эле чыкчумун. Анан ошого мен өзүм мындай кичине кол защитада ойногум келет. Кичине койдуруп, ушунда кичине ойуна көбүрөөк сүрөсүн да, защита болупчу.
Бойкада защитага да кылсаң боло берет болчу да. Аларды улак болгондо дагы ушунда защитада кылып жүрө берчүмүн. Ошонусу менен көп жакчы да. Жакшы бир оюн көрсөтүп купулуңузга толгон кайсы бир оюн эсиңиздеби? Баягы биринчи оюндардан да. Бойка мен ар бир ойногондо оюнум эсимде калды, чынын айтсамчы. Бир да оюнда чуркабай койгон жок. Жакшы жеңишке алып келгени ошо 2016 Наурузда ынтымак ойногондо ошо Бойко менен 2 очко салганбыз. Булай болот. Мына ошондон кийин дагы көбүрөөк болуп баштады окшойт. Ошондон кийин эле көчмөнгө барып атасызбы? Андан кийин эле сразу көчмөндөргө барганбыз. Андан биринчи оюнда эле чапканда эле ал оюн бүткөндөн сразу сарайга казак балдар келген. Саткыла бизге депчи. Бойканы Сразу саткыла деп. Канча десеңер айткыла биз алабыз деп сарайга киргенден сатпай койгонбуз биз. 2016 э? Ошо биринчи оюнда эле. 2015. Ошондо эле. Негизи мунун кулундарын ошо эң биринчи кулундар ошо бияка эме Алматы, Казакстандарга ушинтип Аргачага сатылып кеткен. Мунуку. Анан бияка Бишкекке калган кулундар ушулар да. Азыр могу Бойканын өткөндө бир интернеттен окуп калдым, чынбы калпты ким билсин, Казакстанда да баласы жүрөт деп. Бойканын баласы. Мен деле мындай көп ишенген жокмун бирок. Эми Бойканы ачык айтайынчы, мына жетелеп чыктым го. Азыр любой айгыр жетелеп чыксам, кишенеп бу жерде табирди кетирет. Көрдүңөр өзүңөр. Спокойно чыктым. Дүйнөдөн калып коюп. Эми бей караган айгыр вообще башкача болот. Ошол болуп да. Германияда айтып атпады эле. Атасы да оңой менен бейге барбай, бүттүп атып көндүргөнбүз. Ошондой кылыш керек да. Ошол нөлдөн башташ керек. Нөлдөн башташ керек. Анан кээ бири окшоштуруп айтып атат Бойканын баласы деп угуп каласың, таң каласың кандай. Бир оюнда деле манас чыгылып калганда бийин аралап өтүп калгандай. Мен ойлогом бийин арасына кирип кетти, талкалап тээп болот экен. Бул наоборот аралап өтүп сарайга кетип калганда, сарайдан алып келген. Ургачыларга барбай, э? Ушу бийин аралап өтүп кетип калган да. Ошол болуп да азыр маяка ургач бияп келсе деле жүгүрүп деле бара калбайт экен. Барбайт да. Көндүрүш керек. Эми Бойканын үйүрү салганга пока мен оюнча эрте, ошон үчүн салбай атат. Анан атасы бар, ошо атасын салып атышат го. Эми убактысы келгенде Бойканы салат. Бирок Бойка бейлери көрсө кичине кийинчилеп калат, бирок аябай эле жогуш алдагычы. Жекенин ичинде жонуп жүрөт. Азыр жокпу э баласы? Жок эми. Анда эмне, Бойкадан балабыз бар тийбү деп аткан. Калыппы дейм. Көчмөндөрдө. Ошондо Бойканы менче мындай жалпы Кыргызстанда билди окшойт да. Буга чейин улактагы чөйрө билсе, Кыргызстанда Бойканы ал күнү көпчүлүк таанып кеткен. Гол шот ачып берген, биринчи голду ачып берген. Анан кокустук болуп кеткен. Ошондон көп таанып калган. Негизи кандай бул Бойканы көп суроо да. Комментарийде деле каякта манас кылган Бойка, же Бойканы манас деп. Жеке сиздин оюңузда. Бул кандай? Мен оюмча ал мени таанытты, мен аны тааныттым деп ойлойм. Бири-бириңерге топ. Экөөбүз бири-бирибизге топ беришип калдык да. Азыр любой баланын эле любой ат менен оюну жүрө бербейт негизичи. Ат менен бала бири-бирине туура келсе анан оюну жүрөт да. Мен Бойка менен экөөбүз бири-бирибизге аябай эле туура келип калганбыз да. Ошон үчүн оюнубуз жүрүп кичине элге таанылып кеттик. Сиз баягы как алып барып биринчи көрсөткөндө, Бойка туулардачы. Баары эле ушундай жакшап турат, баары эле көрсөтүлө кеттиңиз. Мен анда кандай деле мындай белгилүү эмес болчу да. Белгилүү болбосо дагы бирок жакшы айгыр билип эле, баасы деле жакшы болчу анда деле. Ошол убакта салыштырып келгенде. Бул аттардын көбүн дагы бизде Ысык көлүнүн куму дагы көп сынак болот да биздечи. Аттардычы барып жакшы жүгүрүп аткан атын же аяк менен жүгүрбөйт, же эметпейт. Бирок Бойканын бир өзгөчөлүгү дагы ошондо болду окшойт. Кумбу кайсы жери ылгабай эле жүгүргөндө. Бойканын күчтүү эле да.
кайда болсо чыга берет. Физикасы жакшы эле аябай. Ошондо да мен баягы жогоруда кумда айтып аткан себеби ошо көлдөн дагы көп айтып коет эмес беле. Достуктун жүрүшү баягы көлдө жакшы жүрөт депчи. Şu Boykan'ın jardamında көп болду окшойт деп коем. Көлдө көп атып Бойкага жетпей калчу да. Мен мисалы ула калсам, атын ат кубалап келип атса дагы уже жетет деген ой жок эле менде. Сразу эле улагым жыйнап, улагым казанга уже кете берет элем, улагым жыйналыпчы. Жетпейт депчи. Азыр чыгып калса кайсы позицияда ойнойт, эмне болот деле айтыш кыйын. Айтыш кыйын. Ошол маалда эле состояниясына жараша эле бирдеме албасаң. Да. Может заштаа кетип калышы мүмкүн. Нападением орурак болуп калат бул. Ула калат, тиги уруп калат. Бутуга айып калсам, заштаа чыгыш мүмкүн. Кандай десем, Бойка чыгып калса, мында позициясын алмаштырып калат го дейм бирок. Жок, алмаштырса керек. Чабылда эле жүрөт дейсиз. Чабылда эле жүрөт. Бирок бул мисалы даярдалат да башка позицияга деле, ортодон башкасына. Бул бар жокко даярат. Заштага чыксаң, заштага чыкпайт. Заштаны деле аты да бул эч нападение заштаа төп келген ат да. Эки жагына тең кете берет да, айырмасы жок. Тиги ынтымак деле Сармат жаап жүрү. Ошондой да. Менин оюмча Бойко дагы көп ойнойт. Ал өтө кайраттуу жылкы да. Ал оюндарда өзүн аябачы, иштекеден аябачы. Мисалы чабып кетет, неге салсаң ошол нерсеге бара берет ал. Өзүн аябайт. Ал чапса да менин оюмча дагы чабат алчы. Бутун дарысы бүтпөй атат ошо. Жакшы Алла Тааладан шифа болуп бүтүп кетсе, көрсө дагы көп оюн көрсөтөт Бойко. Жалпы эле мындай кыргыз үчүн керек болот да бул. Кыргыз үчүн анын көрөрман да көп Бойконун. Күтүп аткан киши дагы көп. Бойко менен оюн кичине кызыктуу болуп эле да. Айып келет эми, айыкса Кудай буйрса. Кызыл айыгат го дейм эми. Колдон келишинче аракет кылабыз да. Дагы деле үмүт үзбөй турасыз да. Үмүт үзбөйбүз го мында. Бар дагы оюну. Бар эми мындай ат жок да Кыргызстанда. Көптөн Кудайдан эми тиленебиз ушуну. Айып кетсе, ушу күйөрмандардын алдына бир чыгып баягыдай эле. Бойко болсо анан ошондо биздин да жүзү жарык, элге да жакып болот эле да. Жашат дагы эле. Эми азыр жашырат да бул. Дагы чапсак, дагы результат көрсөтсө жакшы эле болот. Көрүүчүлөр билет дечи, мен өзүм сыймыктанып эле жүрөм, мен аны аттарынан чыккан деп элечи. Бул кичине ливада коюп да кичине эмеп калдыбы? Жакшы Кудайга шүгүр азыр. Мурдага караганда мурун амал эле турчу да. Ага караганда азыр бир мал чыгып, басылып, эркин. Кыйналып атат, Манас менен Бойканы кандай көрүп калышыбыз мүмкүнбү деген дагы суроолор көп болот. Эми азыр эртеңки күн эмне болуп кетишине ишенич жок го. Баары болушу мүмкүн. Жакшы дуа кылып туруңуздар. Негизгиси ден соолук. Негизгиси ден соолук. Бойко жакшы болуп кетсе дагы алда көп оюндар болот. Кызыктуу оюндар буюрса. Табак эке чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Табак эке Достук командасынын саяпкери.